Улуу устатыбыз Гапыр Мадаминов Улуттук илимдер академиясынын Тарых институтунун илим изилдөөчүсү, Баткен облусунун Лейлик районунун номер 3 эксперименталдык гимназиясынын директору, Жазуучулар союзунун мүчөсү, Замандаш журналынын 2013 жылдагы жылдын мыктылары республикалык конкурсунун жылдын мыкты мугалими номинациясынын лауреаты, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими жана бир канча методикалык китептердин автору Гапыр Мадаминов агайыбыздын бүгүнкү күндө өтүлүп жаткан Жаш мугалимдер мектебинен кайтарым байланышка Талабек кызы Тунагай чыкмакчы. Саламатсыздарбы, урматтуу угуучулар, көрүүчүлөр? Барыңыздарга ысык салам жолдоо менен бүгүнкү темабызды баштасак. Акыл эмгеги маданияты китебинен суроолор аркылуу үйрөнүү, түшүнүү деген темада кеп козголмокчубуз. Билбегенин сурап үйрөнгөн аалым, уялып сурабаган өзүн өзү аалым деп бекеринен устатыбыз айткан эмес. Демек ар бир суроого толук ар тараптан жооп издеп, түрдүү суроолордун жообун логикалуу байланыштырып, ар бир суроодон дагы толуктоочу, тактоочу суроолорду чыгарып, суроолордун жообун салыштырып, анализ синтез кылып корутунду чыгарып, жалпы жооп корутундуга кайра суроо берсек, ошондо терең билебиз. Бул үчүн сөзсүз түрдө АЖППОК схемасын колдонобуз. Эгер бул схема кандай десек, бул 6 сөздөн кыскартылып берилген баштамкаларынан: адам, жаратылыш, предмет, проблема, окуя, кубулуш. Муну мугалимдер, айрыкча жаш мугалимдер методикалык колдомодо колдонсок өтө пайдасын тийгизет. Теманы түшүндүрүүдө жеңил, оңой жана так, даана, маселен ким, эмне, келечеги, өнүгүү, багыты, мазмуну, түзүлүшү, пайда зыяны, себеп натыйжасы, байланышы, таасири, кай жерде, башталышы, тарыхы, качан, кантип, ким эмне менен деген өңдү суроолор аркылуу билип, түшүнүп, үйрөнүп, изилдөө аркылуу окуучуларга жакшы түшүндүрө алабыз. Эгерде зарыл болсо, жалпы жооп корутундуга кайра суроо берип, ошондо терең түшүнө алабыз. Кээ бирде 1-2 суроо менен АЖППОК түшүнүктүү болот, кээде 5-6 суроо менен түшүнүктүү болот. Анда баары суроону берүү зарыл эмес. Биз канча көп суроо берип, АЖППОК схемасын үйрөнсөк, ошончо аны терең, ар тараптуу билебиз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.